Biz каалай турган болсок, ошол шайлоо кодексине макул болсоңуздар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты 2 жолдан ашча депутат боло албайт деген норманы да кошо киргизип койсок жакшы болот эле. Ошондо гана таза шайлоо жаштарга мындай жол ачылат да. Рахмат. Рахмат. Уруксат берсеңиз, мен ушул маселе боюнча айтып койсом, урматтуу спикер. Айтыңыз, Садыр Кожоевич. Урматтуу катышуучулар, депутаттар. Мен түндө мыйзамдардын баарын карап чыктым. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзам талаасынан чыкпайлы, мыйзамдуу жол менен кетели деп келатабыз. Ошол мыйзамдуу жол менен кетебиз. Эч качан мыйзамдын рамкасынан сыртка чыкпайбыз. Анан эми президенттикте шайлоо болуш керек. Кудай буюрса болот. Аны уже консультация жүргүзүп туруп, ушул жумада, аркы жумада белгилейбиз күнүн. 10 январдан ары карай өтпөш керек экен, анткени 90 күндүн ичинде болуш керек. Парламенттик шайлоо боюнча болсо, мен дагы ошол бир мандаттуу дегенди азырынча мен туура эмес көрдүм, анткени парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчүдөй экенбиз. Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун. Андан кийин 5 миллиондук күрөөнү 1 миллионго чейин түшүрсөңүздөр деген сунушум бар. Анан 120 деген санды 70ге же 90го түшүрүп коюп, ушул парламент келип, андан кийин анан конституциялык реформага барсак туура болот экен. Ошондо мыйзам талаасынан чыкпай кетет экенбиз да. Менин өзүмдүн жеке оюм ушунда, эч кимге таңуулаган жокмун. Аны эми депутаттар азыр лидер фракциялар менен, спикер менен отуруп кеңешсек, сүйлөшсөк, анан бир чечимге келгенден кийин анан парламенттик шайлоону анан ошондон кийин дайындайлы. Рахмат.